Жыгачтан, чийден, кийизден, булгарыдан, металдан жазылган кооз буюмдарын жана өрмө сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан. Муну ошол улуу өдөрдө келечек муундарга үйрөтүп келген балдар чыгармачылык борборлорунун атайын жазгы көргөзмөсү болуп өттү. 1 май райондук балдар чыгармачылык борборунда тарбияланган балдар сабактан кийин бош убактысында кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Шурудан, кездемеден жана жыгачтан ар кандай буюмдарды жасап үйрөнүшөт. Биз бүгүнкү жазгы көргөзмөгө балдардын колунан жаралган буюмдарды алып келдик. Анткени балдардын ойлоп табуусунан жана көз карашынан көп нерсени жасаганды үйрөнө башташты. Мен келечектеги балдардын таланттуу экенин көрүп кубанам. Жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Анткени кийизден ар кандай кийим-кечектерди, төшөнүкчөлөрдү, ала кийиз шырдактарды жана башка буюмдарды жасашкан. Кийизден жасалган буюмдар албетте көздүн жоосун алат. Ал эми окуучулар жасаган буюмдар кимди болбосун кайдыгер калтырбайт. Биздин балдар чыгармачылык борбору ар кайсы тармак менен иштешет. Ошолордун жумуштарынын бири ушу войлок менен иштеген, кийиз менен, жип менен, чопо менен иштеген тармактарыбыз бар. Ошо балдар атайын ар кайсы иш-чараларга деп арналып жасалган буюмдар. Чыңгыз Айтматовдун иш-чараларын, эне күнүнө деген, Ноорузга байланыштуу иш-чараларыбыз, ошолордун баарын бүгүн ушу чогултуп келип көргөзүп турган кези. Манаска арналган жумуштар бар, Манас эпосуна арналган. Ошондой эле чопо менен иштегенге баягы балдардын мелкий моторикасы дейт, ошонусу мындай өршүткөнгө, чыгармачылык жагын өршүткөнгө багытталып турат. Кайсы гана түрүн албай эле бардыгы тең таланттуулук, укмуштуу жаратмандыкты талап кылат. Ал эми күндөлүк турмушта жыгачтан үй тиричилигине керектүү буюмдарды өз колдору менен жасап келишкен. Нурайдин агай окуучулар үчүн комуз жасап, улуу өнөрдү көп балдарга үйрөтүп келет. Ушу Кыргызстандагы ушу Сейтек борборуна көп катышып турабыз, ушу балдардын иш-чараларына. Ушу Сейтек борбору биздин коронавирустер боюнча көп нерселерди алат да, анан комуздардын баарын мен жасайм, ушул жердинчи көпчүлүгүн 70% мен жасап берем да. Дайым ушу балдарыбызга көп нерселер жасап беребиз, ушу комуз жагынан, кылгыяк, комуз дегендей. Жыгач буюмдарын, Кыргыздын улуттук буюмдарын, молордун баарын тең ушу биздин колдон чыккан буюмдар. Кыргыз элине бакубат жашоо, анан тынчтык болсун, эли журтунда тынччылык болсун, бакубат жашоо болсун элимде. Көркөм кол өнөрчүлүк элдин ой тирегин, тарыхын жана маданияттын үлгүсү. Ар бир жазылган буюмдар зор чеберчилик менен көрүүчүлөр тарабынан бааланып, оймо чиймелери менен көркөмдөп кооздолуп келет. Бишкек шаарындагы балдар чыгармачылык борборунун колунан жаралган көргөзмө жеке эле шаарыбызда эмес, 4 райондогу балдар чыгармачылыгында өтмөкчү.